Сакчылар коронавирустан кантип коргонушат? Бүгүн коронавирустун көрсөткүчү bir күндө 1654 жетип, жалпы өлкө боюнча жугузуулар 23543 жетти. Эгерде эпидемиологиялык эрежелер так сакталса, тажы вирусу жукпайт. Ошондуктан бет кап тагынуу абдан маанилүү экенин унутпаңыз. Төмөндө таланттуу ырчылардын бет капчан образдары. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Чубак ажыга арналган «Атыңыз жашайт» аттуу ыр жазылды. Белгилүү алым Чубак ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган чыгарма жарык көрдү. Бул тууралуу ырчы Кыз Сайкал Кабылованын берген маалыматына таянып, Барометр билдирет. Дин алымы Кыргызстандын мурдагы муфтийи Чубак ажы Жалиловго арналып жазылган чыгарма видео тасмасы менен даяр болду. Андан дин алымынын зор эмгеги сүрөттөлүп, анын ысымы түбөлүккө жүрөктөрдө кала тургандыгын айтылат. Клип чыкты, көрүп коюңуздар. Сизди жакшы көрөбүз, эч качан унутпайбыз деп жазган ырдын аткаруучусу Кыз Сайкал Кабылова. «Атыңыз жашайт» аттуу чыгарманын сөзүн Жылдызбек Турсунбаев, обонун Ильяс Абдыразаков жараткан. Аткан ок болчу насааты, адамдын эле тазасы, акылын айтып жалпыга асылын иштин жасачу деп ырдалат чыгармада. Эскерте кетсек, белгилүү дин алымы Чубак ажы Жалилов 10 июлдан 11 июлга караган түнү улуттук госпиталда жан берди. Дарыгерлердин айтымы боюнча ал пневмонияга кабылган. Алымдын сөгү тулуп өскөн Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылына коюлду. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Муфтият Чубак ажынын үй бүлөсүнө каржылык жардам көрсөттү. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушов жакын санаалаштары менен биргеликте Чубак ажы Жалиловдун үй бүлөсүнөн кабар алып, 200 000 сом акчалай жардам көрсөттү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабарлашты. Дүйнөдөгү мусулман эли үчүн оор жоготуу болду. Чубак ажыбыз бала кезинен билимге болгон тырышчактыгы менен деңиздей терең илимге ээ болгон. Ислам дини бизди коомчулукка жеткирүүдө эбегейсиз салым кошту. Канчалаган мыкты адистерди даярап, өзүнүн алган билими, тажрыйбасы менен бөлүштү деген Азирети муфтий маркумдун үй бүлөсү менен сүйлөшүп олтуруп. Муну менен катар муфтий Максатбек Ажы Токтомушов Чубак ажы Жалиловдун балдарына кайраттуу болуп, атадан калган илимин жолун улантып, элге, жерге жана мекенге кызмат кылган чыгаан атуулдардан болууга чакырды. Ошондой эле Азирети муфтий Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Маалымат булагы Репортер Чекит KG.